Кыргызстан менен Вьетнам кызматташтыкты илгерилетүүгө ынтызар экендигин ырасташты. Адылбек Касымалиевдин Ханой шаарына болгон расмий сапарынын алкагында соода экономикалык, парламенттер аралык, туризм жана башка бир катар тармактарда алаканы бекемдөө боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул сапар эки өлкөнүн алакасын жаңы деңгээлге чыгарганын Вьетнамдын президенти Минкап төрагасы менен жолукканда белгиледи. Адылбек Касымалиев Кыргыз тарап Бириккен Улуттар уюму ЕАЭП сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагында дагы кызматташтыкты кеңейтүүнү кубаттай турганын белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаровдун саламын жолдоп, Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакыруу катын тапшырды. Леон Конг дагы биздин президентке салам айтып, кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга ынтызарлыгын ырастады. Тараптар кызматташуунун ар кыл багыттарын талкуулап, соода саттыкты кеңейтүү, инвестициялык жана маданий гуманитардык алаканы чыңдоого айрыкча маани беришти. Ал эми парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоо Вьетнамдын улуттук жыйынынын төрагасы Чан Хан Ман менен жолукканда талкууланды. Анда Адылбек Касымалиев Кыргыз парламентинде Кыргызстан-Вьетнам достук тобу иштээрин жана ал кызматташуунун келечегин жана биргелешкен демилгелерди ишке ашырууну талкуулоо үчүн натыйжалуу диалог аянтчасы боло алаарын билдирди. Кыргызстан и Вьетнам связывают многолетние. Кыргызстан менен Вьетнамды көп жылдык бекем достук алакалар байланыштырып турат. Кыргыз Республикасы Вьетнам Социалистик Республикасы менен эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарууга даяр. Вьетнам көз карансыздык үчүн күрөштүн жана күчтүү, динамикалуу өнүгүп жаткан мамлекетти куруунун узак жолун басып өтүп, Кыргызстан үчүн Түштүк Чыгыш Азия регионундагы маанилүү өнөктөш болуп саналат. Биз Вьетнам элинин жетишкендиктерин сыйлайбыз жана Вьетнамдын эл аралык аренада ойногон ролун жогору баалайбыз. Кыргыз тарап парламенттер аралык кызматташтыкка өзгөчө маани берет. Биз парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүүнү эки тараптуу мамилелердин негизги багыттарынын бири катары карайбыз. Минкап төрагасы парламенттер аралык байланышта жана мыйзам чыгаруу жаатында тажрыйба алмашуу, жигердүү улантыларына ишеним артты. Өз кезегинде Вьетнамдын улуттук жыйынынын төрагасы мыйзам чыгаруу органдарынын ортосундагы кызматташтыктын маанилүүлүгүнө токтолду. Вьетнам Кыргызстан менен достук мамилелерди сактоого жана кызматташтыкты бекемдөөгө өзгөчө маани берет. Сиздин биздин өлкөгө расмий визитиңиз эки өлкөнүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүүгө импульс берет деп ишенем. Учурдан пайдаланып, акыркы жылдары өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүдө жетишилген оң натыйжалар менен куттуктоомду билдиргим келет. Биз Советтер Союзунун, анын ичинде Кыргыз элин өлкөнүн көз карансыздыгы үчүн күрөшүп жаткан мезгилде Вьетнамды колдогону үчүн эстейбиз жана ыраазычылык билдиребиз. Биргелешкен аракет менен Кыргыз-Вьетнам алакасын арттырууга болот. Мындай пикирин Адылбек Касымалиев Вьетнамдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы менен жолукканда билдирди. Анда соода экономикалык, маданий гуманитардык, транспорт логистикалык жана парламенттер аралык өз ара аракеттенүү тууралуу пикир алышышты. Башкы катчы Вьетнам Кыргызстан менен болгон достук мамилени баалай турганын айтты. Ошондой эле мындан ары кызматташтыкты тереңдетүүгө даярдыктарын билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Вьетнам, Ханой шаары.